Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Ош облусунун Алай районуна караштуу Жаңалай айыл өкмөтүнө келдик. Жаңалай айыл өкмөтү дегенде эле негизи көпчүлүгү Кара Суу районуна караган айылдардын бири болсо керек деп ойлошот. Негизи бул айыл Кара Суу районунун ичинде анклавда жайгашып калган айылдардын бири деп атап дагы койсок болот. Бүгүн биз ушул Алай районуна караган Жаңалай айыл өкмөтүнүн жашоо, тиричилик турмушу эмне менен алектенет, бүгүнкү канча калк, канча кожолук жашайт. Сиздер менен кенен маалымат алганга аракет кылабыз. Бар алда биз менен бирге болуңуздар. Ош облусунун Алай районуна караштуу Жаңалай айылында 4580ден ашык калк жашайт. 633-дүн тегерегинде кожолук. Айылда орто мектеп, калктын саламаттыгы үчүн медпункт, кичи футбол аянтча жана мечит бар. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Бул айылдын ынтымагы бекем, меймандос калк. Элдин демилгеси менен көп иштерде аткарып алышкан. Жаңалай айылында мурунку башталган иштерден быйылкы жылы көп иштери аякталды десем адашпайм. Себеби Самат Ашимов атындагы орто мектеби номер 42-чи 2015-жылы курулуш иштери башталып, быйылкы жылы ошол курулуш иштерин аяктоосу бизге насип эткен экен. Быйылкы окуу жылынын башталышына ноябрь айларына ачылуу аземин уюштурдук. Мындан сырткары футбол аянтча өзүңүздөр көрүп болосуздар. Футбол аянтчаны ачканбыз. Ал жер премия фонду тарабынан демөчүлөрүнүп салынды. Андан сырткары таза суу боюнча республикалык бюджеттен 39 миллион сом жалпы суммасы 39 миллион сомдук болгон таза суу долбоор ишке ашып атат. Азыркы курулуш иштери 95% аяктап калды. Өзүңүздөр көрүп болосуздар, азыр ошол курулуш иштери кызуу жүрүп аткан убагы. Жакшы. Эми алдыга кандай бир максаттуу пландар бар да, ошол калкты тейлөөдө, ошол калкка бир жакшы бир кызмат көрсөтүүдө айыл өкмөт тараптан, жергиликтүү бюджеттен, республикалык бюджеттен. Биздин айыл ошо башка айылдарда эле ошол дотацияда. Менин эң негизги ошол келгенде максатым ошол айылды дотациядан чыгаруу болгон. Элди ошол жумуш менен камсыз кылуу. Биздин азыр Жаңалай айылынан сырткары мады участкабыз бар. Ал жерде ошол 45 гектар трансформация болуп калдык конушка берилген. Ошол жердин 5 гектарын азыр убактылуу өндүрүшкө деп кармап турабыз. Ошол жерге инвестиция издеп атабыз. Бул жерге азыр ошол Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунда өкүлчүлүгү дагы эме кылып атат, инвесторлорду издеп. Буюрса ошол жерге текстиль фабрика салып алсак, бул айылды эмеден дотациядан чыгарууга чоң бир түрткү болот эле да. Андан сырткары биз тазалык ишканасын уюштурганбыз. Тазалык ишканасы дагы азыр ошол айылдын тазалыгы үчүн салым кошуп иштеп атышат. Азыр кичине өкмөттөн дагы аларга дотация кылып жардам берип, күйүүчү май жагынан жардам берип азыр кичине иштеп башташты. Эң көйгөйлүү кандай маселе бар чечилбей келаткан? Республикалык деңгээлде каралыш керек болгон. Айылда бизде эң көйгөйлүү маселе бул бала бакча. Бала бакча биз ушул жердеги эле тургундун үйүн ижарага алып, жергиликтүү бюджеттен жылына 130 миңге ижара акысын төлөп иштетип келебиз. Ошол бала бакча салып алсак аябай жакшы болмок. Себеби 90га жакын бала ылайыктуу мындай даяр турат да. Эсептеп эме кылганбыз, анализ кылганбыз. Азыр жерин да караштырып, даярдап, тактап, бүт АПУ, ИПУ деген документтердин баардыгын тактап койгонбуз. Бир гана азыр ошол Гострого, өкмөткө, ор кеңештин депутаттарына баардыгына сунуштарды бергенбиз. Ушу 2022-жылы курулуп калат деген үмүттөбүз. Эгер бала бакча маселеси чечилсе, демек бул айылда социалдык маселелердин 90% чечилип калса ишенебиз. Чечилип калат да. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы болот эмеспи? Эң кызыгы мына ушул айылдын аталышында турат. Семетей аба менен Орозбек абадан айылдын түптөлүшү боюнча сурадым. Жаңалай айылы болуп уюштурулганы аталып калганга чейин бул жерде Алай районунун малдарын алып келип бир ай, 2 ай багып, бордоп этке тапшыруучу аткормочный эле площадка болгон биринчи. Андан кийин мына жерде дагы бир Оштун совхоз, свино совхоз деп коет эле. Чочко багы өстүрө турган. Ошко караштуу болгон чочко фермалар Bunlar da etki tavşırdı.
өзүнчө секин чочко секин жоюлду. Ордуна МОК мешколхозный откормочный комплекс болуп, Алай районунан келген малдарды бүт ушу МОКто багып, бордоп, этке тапшырып турулган да. МОКтон кийин бул жерге дагы мал көбөйдү. Mal kaşarları, kompleksler köye salındı. Al yerde maldı bordop semirtücü kaşaralarda 400'den 500'den mal bağışıp malçılar bana Orozaka özü de oturat Metiye Orozaka. Rahmetlik bolup ötüp gitti. Arzu Kulesen Bayip'teki Peridovoy malçılardan. Köpçü malçılar işte ketişti. Negizgi Alay'dın memleketlik et planını atkarı boyunca çoğun işler жүрgüzüldü de bu yerde. MOK'tan keyin bu yerde Jiprom oldu. Животноводский kompleks dep koyuyor Jiprom. Jiprom'da bolup şu mal bağı serde etke tapşırıyor. Ondan keyin ГКО Жипром dep kısaca etkende государственный kompleks, откормочный kompleks dep uyuşuldu. Buların da negizgi maksatı şu memleketke et tapşırıp, jogorku sapatlarga et tapşırıp olup. Oşol işlerde atkarıda şu ellerimiz жақсы işlerde atkarışta malçıları. Gelip edemeyip şu bärbizde bir atanın birinin ballarına kalıp şu yerde yaşavatağız. Kudaya şükür. Intımaqpız. Joruz var, beşberenimiz var, olcekemiz var, kökçemiz var. Burada çoğalardan gelgen içkilikler var biz. Hem bir Kırgız bizde. Hem bir canlıda atağı vardı. Bölüngen yerlerini aytıp koyuyoruz. Kırgızçalık kılıp. Bu yerden yerini jaygaşkanı Zborniy dep koysa bolat. Ova. Bari köçüp gelişken. Her yerden köçüp gelip. Alaydan biri Sovet'ten. Kalosu boyunca. Biri daha Nokat'tan degende şerde mal bagalı. Yetken mal Айылдын taşıralı. турмушу кандай абалар? Айылдын turmuşu azı жақсы ekan. Normal yaşasaz. Жаштардан улуулардан жаштарга айтылып аткан акыл насаат, кеп кеңештер жетип атабы? Bizde bunlar жетип атат. Жаш депутаттар бар экен, башкалар бар экен, угузуп атат. Жаштардын тилин биздер аны токтонгон адамдар айтып атат. Жаштар көбөйгүлө, колуңардан иште алгыла, мамлекетке иштеп, эмгегиңизди көрсөткүлө деп атабыз. Эми жаш балдар, сизге окшогон жаш балдар иштеп атат. Жаңалай айылында жүрүп, мен өзгөчө чакан бул цехке келип калдым. Бул цех 2012 жылы түптөлүп, бүгүнкү чейин ушул өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келеткен. Азыр бул жакта Элнур эжекеден сурайын деп атам. Бул жерде эмнелер тегилет? Анан мен көзүмө көбүнчө ушул кичинекей балдардын баш кийимдери бар экен. Эжеке, бул идея каяктан чыкты, анан кантип түптөп калдыңыздар да? Бул биз өзү Кара Суу базарында шапка сатабыз. 2011ден бери шапка сатабыз, баш кийим. Биз буларды ар кимден алып сатат элек, ар жерден, чет өлкөдөн, ар жерден алып келет элек. Кийин мен өзүм ушул тармакты бүткөнмүн. Өзүм Золотая долинаны бүткөнмүн 3 жыл окуп. Анан өзүм ой келди, ушуну өзүм чыгарышым керек, неге бирлөрүн алып сатышым керек деп бир машина менен баштаганбыз. Ошентип баштаганбыз. Бир машинадан баштап, бүгүнкү күндө ушул канча кыз келин иштеп атат да сиздерде? Азыр ушул жерде иштеген кыздардын өзү 8 кыз иштейт. Анан сыртка да алып кетет да, үйлөрүндө да тигет да, жолдоштору жөнөтпөйт цехке, сырттан кечке. Анан балдарын караганча үйдө тигебиз дегендер көп. Общий саны 50ге жакындап калдык да. Ошондо 50 ошол кыз келиндер ушул Жаңалай айылындагы кыз келиндер. Ар жерден бар. Жаңалайдан бар, Кармандан бар, Учкундан бар, Колхоздон бар. 4 айылдан келишет да. Балдарга зыяны жок, мындай чисте хыбы синтетика кошпой хыбы кылып жасатып келебиз. Ошо жаңы төрөлгөн балдардан 13 жашка чейин чыгарабыз баш кийимдерди. Көрсөтпөчпү бизге баш кийимдерин, а? Баш кийимдерден Дайырлары барбы?
Бул азыр мына кыздар тигип аткан баш кийим, ушул баш кийим. Ушуну даярдап атышат азыр. Бул 1-класс, 4-класска чейин туура келет. 5 жаштан баштап 12 жашка чейин туура келет да. Анан бул жакта бар. Даярлар ушул жерде экен да? Даяр шапкалар ушул жерде. Мисалы үчүн мына бул 3 жашка. 2,5 жаш, 3 жашка чейин туура келет мына бул. Мына шапкачы. Ушинтип ондон упаковка кылып, отправка кылабыз колхоз. Ар башка кылып салып котконсуздар да. Башка кылып. Ошондо бир күндө канча баш кийим чыгарасыздар? Bir günde bir kız 200 штука чейин тигет. 100 штуктан 200 штука чейин тигишет. Bir günde ошону бизге 5000 штуктан ашык шапка чыгат да, даяр болот. 5000 штуктан ашык. Жанагы өзгөчө кооздолгондагы баш кийимдер барбы? Кооздолгон баш кийимдер бар, алар бул жакта. Кооздолгон шапкалар ушул жерде. Мынакей Алимран деп баламын атынан чыгат. Ушинтип Алимран деп өзүм кичинекей балам. Мына бул жаңы төрөлгөн балдарга. Ушинтип кооздойбуз. Сонун турбайбы? 300 баш кийим чыгат деп атпайсызбы бир кызданчы? Ошонун баардыгы кайсыл жакка кетет? Анан канча сомдон өткөрөсүздөр да? Булардын базы, сенасы, мыналарды 85-тен өткөрөбүз. 85-тен, а буларды 100 сомдон өткөрөбүз. Кара Суу базарында өзүбүздүн месте бар. Ошол жерден бул жагы Нокен, Шамасалга чейин, бул жагы Араван. Анан Бишкекке бизде Бишкекке көп отправка болот. Бишкекте неме болот? Алматага, Россияга жөнөтүлөт. Азыр кардарлардын көпчүлүгү ошо көбүнчө кандай шапкага, анан кандай материалдагы баш кийимдерге буйртма беришет да, же болбосо талап көбүрөөк? Суук болгон үчүн азыр байламага көп талап болуп атат. Күн жылуу болгондо уже байламасы жоктор кетип баштайт да бизде. Кездемелеринизди каяктан алып келем дедиңиз? Көрсөтпөйсүзбү? Кездемелерди биз Кездемелер булар Түркиядан жасалган, Түркиянын Бурса деген шаарынан жасап келгенбиз. Өзүңүздөр жасатасызбы? Ооба, өзүбүз заказ берип, өз образец алып барабыз, ушундай алып жасап бериңиз деп, светтерин дагы өз тандайбыз. Ходовой светтерин жасатып келебиз. Түркиядан 12 күндөн 25 күнгө чейин ткандарыбыз келип калат. Анан буларын Ташкенттен жасатабыз буларды. Элнур эчке, ушул азыр бүгүнкү күндө ушул ишкерлик, тигүүчүлүк азыр жакшы жүрүп атат деп атат да, ма Кыргызстанда жасалгандар сапаттуу тигилип атат деп атат. Кандай бир пландар бар да, мындай? Буну дагы кеңейтсе болобу, чоң завод ачса болобу? Менин өзүмдүн жеке оюм, мен бул жерде иншаллах биз фабрика кылып аябай чоң кылып өнүктүрөлү деген пландарыбыз бар. Спрос көп, аябай. Мисалы үчүн Бишкектен бизге жана эле бир моделдин өзүнөн 5000 штуктан заказ келген. Биз так үлгүрбөйбүз, өзүбүздүн Кара Суундагы базарга дагы үлгүрбөй атабыз да, жетишпей атабыз да. Ошон үчүн менин жеке оюм чоңойтуш керек да. Чоңойтуп, чоң бир фабрика кылсак, Бишкекке жөнөтсөк, Бишкектен ары чет өлкөгө таратсак, ушундай жакшы ойлорум бар да, пландарым. Жакшы эжеке. Бир шапкалардан көрсөтүңүз, жакшы шапкаларыңыздан. Эжеке, ошондо бул ткандар канча сомдон келип калат? Килограммы $7 келет. $7, $8 чейин келет. Ошондо булар чет өлкөдөн келип калат да, ошондой? Ооба, чет өлкөдөн келет. Чет өлкөдөн $7 келе турган болсо, биздин акчага болжол менен бир 600 сом тегерен болот экен. Эгерде ушул материалдар, ткандар өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлө турган болсо, балким ушул баш кийимдер бүгүнкү күндө ошо 80 сомдон 100 сомго чейин оптун баада өткөрүлүп аткан болсо, дүң баада өзүбүздөн чыкса, бир топ ушул арзандап, анан кийин ушул биздин карапайым элге баш кийимдер дагы арзаныраак болуп, капчыгына социалдык, экономикалык жактан бир топ жардам болот деген мындай бир ойго келет экенсиң, албетте. Эжеке, могул баш кийимдер менимче дагы даярдалат экен, Ооба, бул баш кийимдер азыр кыздар тиккен боюнча да, тигип жасалып азыр мондай болуп козулот экен да. Мисалы, мына бүтөлеги, бүтөлек немеси. Могу бүткөндөгүс, Бул бүткөн, дагы бир кичине иштери бар бунун. Сонун, мына ушундай баш кийимдерди эжеке, Элнур эжеке өзү эле ушул чакан жерде эле даярдап,
Şu облус боюнча камсыздап кетсек делип болот. Ишиңизге ийгилик, Вали. Рахмат, силерге да чоң рахмат. Бул айылдын көптөн күткөнү мектеп болчу. Самат Ашимов атындагы мектеп жаңыдан курулуп, заманбап издеп бүткөрүлгөнүнө аз эле убакыт болду. Албетте, шарты жакшы мектепте окуган кимдин гана кыялы эмес. Мына мынтип окуучулар жыргап окуп жаткан учуру. Кандай гана адам баскан жолду, адам жеткен ийгиликке сиз дагы жетсеңиз болот. Анын конкреттүү 7 баскычы бар. Гарантияланган. Буга чейинки канчалаган ийгиликтүү адамдар жашап өткөн болсо, бардыгы кандай ийгиликке жеткен болсо, ошонун бардыгы ушул 7 баскычтуу максатка жетүүнүн гарантияланган 7 баскычын басып өтүшкөн. Чыңгыз аганын айтуусунда мектеп жок мезгилинде окуучулар аябай кыйналчу. Анткени тренинг, окуу курстары, семинарларды үй шартында окуучу. Бүгүн мынтип мектептин заңгыраган залында тренингтерди өтүп жатабыз дейт. Чындыгында көп айылдарда Чыңгыз мырза сыяктуу патриот мырзалар аз чанда десек болот. Ал ар жума сайын өзүнүн айылдык мектептин окуучуларына акысыз тренингтерди өтүп мотивация берип турат. Чыңгыз ага, бул тренингдин негизги максаты кандай болуп атат? Ушул айылдык мектепте ушул мектеп окуучуларына бекер өтөт экенсиз, Ооба. Негизги максаты ошо биз окуучуларга буга чейин дагы көп өтүп жүргөнбүз. Буга чейин ошол төмөн класстардан баштап 1 класстан 4 класска чейин окуучуларга ошо өздөрүнүн деңгээлине жараша тренинг өткөнбүз. Анан эми 3кө чейинки жана 7 класстан 11 класска чейинкилерге 6 класстан жогоркуларына өзүнчө эң негизги максат эмне? Жеке мен өзүм ошол тренингден өтө чоң сабак алгам да. Мен да мисалы үчүн ошол айылдык экенмин, ошол айылдыктар шарттарга караганда бир аз төмөнүрөөк окшойт, көп нерсеге жөндөмчүктөр жок окшойт деп ошондой түшүнүк бар эле да. А бирок ошо тренингден кийин менин жашоомдо чоң өзгөрүүлөр болгон да. Анан ушул мендеги, бирок мен мектепте окуп жүргөн учурда эч ким мага келип тренинг өткөргөн эмес да. Жашоодо максаттар боюнча, убакытты туура башкаруу боюнча, өзүмдүн жөндөмчүктөрүм жөнүндө, башка таланттар жөнүндө мен уккан эмес экенмин да. Эгерде ойлоп калам, мен эгерде ошол окуучулук мезгилде ушул тренингтерге катышып, максаттарымды ошол мезгилде эле тактап ала турган болсом, ошол мезгилде туура максат коюп, туура жолго жүрө турган, туура багыт менен кете турган болсом, балким азырда башка тепкичтерде жүрмөкмүн деген ой келди дагы. Ошол максатта анан кийин окуучуларга тренинг өтүп баштадык да. Тренингде ошо негизи ошо окуучулар көп уктап калган, көп ойлойт, мисалы үчүн менде көп жөндөмчүк жок деп ойлойт, менде көп кемчиликтер бар деп ойлойт, жакшы окугандар менга караганда жакшыраак деп ойлойт. Ал эми жакшы окугандар болсо башкаларга салыштырмалуу эле жакшы окуйт, бирок анчалык эле жогорку деңгээлде эмес. Ушул проблемалар бар, ошолорду жоюу максатында эң негизи адамды ойготуп алып. Ушул менен эле биргеликте азыр бүгүнкү күндө ошол кандай десем, республика боюнча азыр дүйнөлүк масштабта көп тилди үйрөнүү болуп атат. Ооба. Анан бул нерселери дагы башка айылдарга, башка мектептерге жайылса болчудайбы? Жакшы идея. Жыйынтык барбы? Жакшы суроо. Биз буга чейин ошол азыр мына мектепте ошо курс уюштуруп атабыз тилдер боюнча. Ошо күндүгө 1,5 сааттан кылып өтүп атабыз. Бул эмне болот? 3 айда эгерде окуучу мектеп базасы менен тамган эле тааныйт, анча-мынча сөздөрдү билет, ошол 3 ай окуй турган болсо, уже кадимкидей англисче сүйлөп чыгат да. Программа ошол гарантияланган, мындай айтканда. Өзүнүн китебибиз бар, ошо китеп менен окутабыз. Анан ошол орус тили дагы үйрөтөбүз. Орус тили дагы ошол өтө өзгөчөлөнгөн жакшы программа. Ошо менен окутуп атабыз. Эгерде ар бир эле мектепте мисалы ушул нерсе жөнгө салынса, жолго коюлса, бул өтө жакшы. Себеби дегенде мисалы үчүн эл жериндегилер бар. Алар шаарга келип окуй албайт, тилди үйрөнө албайт, күндө келип кетейин десе убакыты жетпейт, же акча жакта мүмкүнчүлүктөр тар. Эми ушул нерсени айылдарга уюштуруп кое турган болсок, кандай сонун болот да, туурабы? Ошо мектептен сабактан кийин эле кошумча сабак катары эле курстун программасын, ишу программасы дагы жакшы болуп, гарантия бере турган программа боло турган болсо, ушул нерсе ар бир мектепке жайылса, бул мектепте жүргөн ар бир эле окуучу, кызыккан окуучу орус тили менен англис тилин кеңири сүйлөп калат деген ойлор да. Сол демек мектептен кийин эле ошол 1 сааттык убактысын бөлүп туруп, мына ошол тренинг, семинар, дискуссия жана башка ошол тил үйрөнүүгө
бир аз убакыт бөлүп койсо болчу да экен, албетте бул жакта Чыңгыз аганын ушул инициативасына мен аябай бир жагынан таң калып, бир жагынан ыраазы болуп атам. Мектеп окуучуларына келип ушул өзүнүн бекер тренинг өтүп берүүсү бул айылдык патриоттордун бири десек болчу да. Бали, ишиңизге ийгилик. Тренинг өткөрөрүңүз, биз баралы эми. Рахмат. Кармабайлы. Чоң рахмат. Тынч болуңуздар. Акыл. Кана? Мына. Бер. Токтот. Пас. Кыймылдап. Токтот. Пас. Кыймылдап иштеш керек. Түшүндүңбү? Давай. Неде айтсаң, бул кичи футбол аянтчасы качан ачылды? Футбол аянтчасы курулуп баштаганына былтыр башталган. Анан 30 августта ачылышы болду. Ушул жылдын 30 августунда. Азыр бул жерде балдарды машыктырып келесиңер да? Балдарды машыктырам. Бул балдарды машыктырганыма 2 ай, 2,5 ай болуп калды. Ушул айылдын эле балдары да бул, Ушул өзүбүздүн айылдын балдары, мен дагы ушул айылдын тургуну болом. Ушул өзүбүздүн айылда балдардан келечекте ушул айылдын, Ош шаарынын, Кыргызстандын намысын коргой турган жакшы футболист жигиттер чыгышын каалап атабыз. Буюрса колубуздан келген жардамды көрсөтүп атабыз. Эми азыркы жаш балдар көбүнчө эле телефон, башка нерселер менен алек болуп, мына спортту таштап коюшту да. Аны ошого биздин кичине болсо да жардам, ушул футбол, спорт менен машыгып турушса, өздөрүнүн ден соолуктарына дагы пайдалуу. Ошол себептен ушул нерсени айыл өкмөт менен кошо биргеликте баштадык. Эми бул машыгуу этаптары, машыгуу графиктери деп коет. Кандай болот эми? Канча жаштан канча жашка чейин балдар? Азыр бизде 6 жаштан 13-14 жашка чейинки балдар машыгып атат. Албетте өздөрүнүн каалоосу менен келишет бул жерге. Анан машыгуу тартиби азыр менде 4 группа бар. Жаштар өзүнчө группа, бир аз чоңурактар өзүнчө, чоңдор дагы өзүнчө группа болот. 1-3, 5 күндөрү машыгып атабыз. Булар төлөмдөр жокпу? Кандайдыр бир төлөмдөр бар да эми? Ооба, бул жерде эми мен кичине кызмат акым болот. Ошол себептен өздөрүнүн ата-энелеринин ыраазычылыгы менен мага кичине көңүлдөн чыгарып берип атышат. Өзүң дагы бул футбол жаатында кандайдыр бир ийгиликтер болсо керек. Ооба, өзүм дагы Ош шаарынын намысын коргоп ойногонмун. Ошо азыр дагы эми өзүбүз дагы чоң футболист чыкпай калганын себебинен менен чыкпаса дагы ушул өзүмдүн айылдаштарыман чыксын деп колуман келген жардамдарды көрсөтүп атам. Медер, эми булар 2 ай болуп калды. Эми ийгиликтер кандай, бир машыгууда бир шыктары бар балдардын? Ооба, азыркы учурда аябай жакшы жылыш бар. Биз жакында эле Ошко турнирге чыкканбыз. 2 ай болду эле келеби? 2 ай болду эле турнирге чыгып, ал жерде 6 команда болчу. 6 команданын арасынан 4-орун болуп калдык. Эми аябай жакшы буйруса. 1 жыл, 2 жыл машыгышса, буйруса жакшы ийгиликтерди да жаратат. Биринчиликтерди багындырат, Биринчиликтерди багындырат, ишенебиз. Бул формаларын өздөрү ата-энелер даярдап берсе керек эми? Жок, бул формаларды ата-энелерге күч келбесин деп биз айылыбыздын фонду бар. Ошол фонддон жардам сурап, агаларыбыз жардам көрсөтүштү. Ошонун эсебинен алынган формалар, топтор, ошолордун жардамы менен болуп атат. Чындыгында айылда мына ушундай инициатива көтөрүп, ушундай бир балдарды спортко тартуу жаатында көп иштерди кылса болот экен. Албетте азыр көбүнчө телефон же болбосо бир компьютер оюндары болуп кетип атат балдар. Медерге окшогон айылдык патриоттор кылса болот экен. Медер, азыр ушул балдардын бир машыгуудагы бир өзгөчөлүктөрүн бир көрсөтпөйсүңбү, көрөлү эле? Бир машыктырып, Ооба. Биздин телекөрүүчүлөргө да кызыктуу болсо керек. Ооба. Валик. İşte. Кыймылдап. Жөн турбаш керек топ келги чейин. Жакшы. Токтот, пас. Мындай, алдыга. Токтот. Пас. Жер менен. Пас. Түшүндүңбү? Тренировка каттуу болот,
жакшы даярданып калбай келишиңер керек. Түшүндүңөрбү? Сен Эрбол нападенияда ойношуң керек жакшы. Эмир кармаганда чөткө кармап туруп сразу ыргыт бергин. Контратака менен барып гол киргизиш керек. Даярсыңарбы? Ооба! Келгиле. Бул кулпунайдын кандай сорту? Анан кийин бул качан эктиңиз? Бул кулпунайдын сорту Клери деген сорт. Бул эрте жазда пышат турган, мөмөрө турган сорттон да. Бул апрелде пышат, майда пышат да. Ошол үчүн эрте жазгысын эктик мына теплицанын ичине. Эртерээк баягы поледегилер пышканга чейин сал мындай кымбатыраак сатылат да. Ошонун негизинде ошол сортту тандап алып эктик. 6 теплицага тең. Качан отургуздуңуз? Сентябрдын башында отургуздум быйыл. Бизге ошко ошондой берди, кечирээк бизде ысык депчи. Анан эгип ушунча кылып алдык, Кудайга шүгүр. Жакшы каратабыз. Азыр түбүнө эсептейсизби же бул көлөмүнө сотигине карап элеби? Канча түп отурдуңуз? Азыр канча сотиг? 3500 түп эгилди да. 6 теплицага. Канча берет эми? Эми мен быйыл жаңыдан эгип атам, мен практически канчадан урожай беришин неме кылган жокмун. Бирок олордун айтышы боюнча, ошо бизге көчөт берген жигиттердин. Быйылкы биринчи жылы азыраак берет экен да түшүмдү. Кийинки жылдарга барганда жарым килограммга чейин берет дейт. Бир сезондо. Анан буну аябай чоң неме болот экен. Мына азыр көрүп турасыңар, мына 40 граммга чейин чоң болот экен мунун салмагычы. Чоң болот. Анан кийин түсү дагы кыпкызыл баягындай жалтылдаган кызыл болот. Көрдүк, эксперимент кылып көрдүм да кандай болот, дамы кандай болот экен деп. Анан мен муну эккеним, мен натуралдуу неме менен эгип атам да. Биогумус салып эктим экен мына немегечи. Ар биринин түбүнө. Башка эч нерсе берген жокмун мен. Ошонун негизинде аябай жакшы болуп кетип атат. Ошо балдар да келип аябай жакшы деп мактап кетишти. Ушу биогумус эгип атабыз деп башка эч кандай минералдык удобрение берилген жок бугачы. Мен себеби биогумусту өзүм колдонуп, онун результатын билдим да. Буга чейин бадыран эккенсиз? Буга чейин бадыран экет элем да. Майдын башында чыгат элек базарга. Ошону неме кылдык. Эмне себептен бул кулпунайга өттүңүз да? Бадырын таштап салдыңыз же помидорду таштап салдыңыз? Туура. Буга өткөнүмдүн себеби кышкы теплица деп кышындасы урожай ала албай калдык да. Айылдын ортосунда болгондуктан котельный жаксаң түтүн басып кетет экен айылды. Анан жалып болсун өткөнү кышкыны кылбай койдук. Анан түшүү көп болот экен. Анан бадырыңдан кайтып буга өткөнүмдүн себеби майдын башына пышат да менин бадырың. Ошондо пышкандан кийин эле ушу Өзбекстан, Тажикстандан да анан кийин бастырып кирип келишет бадырыңды. Арзан болуп кетет бадырыңыбыз. 20 сом, 15 сомго түшүп кетебиз. Ошондо болуп кетип. Ошондо болсо дагы иштеп жүрдүк. Анан бул пленка атайын ушул немеге жасалган пленка экен, тешиктери бар. 23-27 сантиметрден болот экен аралыктары. Анан бунун пайдасы нымдуулукту сактап турат. Экинчиси ото чөптү чыгарбай турат да. Ошонун негизинде ушундай пленкалар жабылат. Бул болсо тамчылатып сугаруу астында турат, көрүнбөй атат азыр. Тамчылатып сугаруунун түтүкчөлөрү турат бул жерде азыр. Ошо тамчылатып сугарабыз. Нымдуулукту болсо колубузду мындай салып көрүп туруп эле мына жерден нымдуулукту апилтет билип турабыз да. Жакшы экен да бул, Бул жакшы да. Агат менен сугаруу улай болбойсун. Ошон үчүн тамчылатып сугаруу. Ошондо азыр бул күнөс канаңыз канча сотик болуп калат? Эми бу жерде мына азыр 4-төндө турабыз, нар жакта дагы 4-төө бар. Бардыгы бир 12 сотикке барып калат. 12 сотикке барып калат. Анан 2 теплицада биогумусум бар, 6-10 кулпунайым бар. Демек, буюрса жаз алдынан кирешеси боюнча кенен маалымат айтат экенсиз. Кудай кааласа. Анан канча жумушчуну ишке сартасыз бул жака? Эми жумушчу азырынча биз өзүбүзчө мындай көп жумушту талап кылбайт азырынча. Биз өзү эле үлгүрүп атабыз. Основной баягы мөмө пышкан малда эртең менен кечке терилет экен да бул дагы. Буга да буюрса жазда алабыз жумушчулардан дагы. Эми иштин объемуна карап, үлгүрүшүбүзгө карап, адам санын көбөйтөбүз, ошого карап пышкылабыз да. Алдыга максат кандай болуп атат эми? Алдыдан максат мен азыр изилденип атам. Кышындасы өстүргөнгө кандай жол менен неме кылсак болот деп. Кышындасы бышыргангабы? Бышырганга, кышындасы бышырганга, кышындасы чыгарганга ошо жөнүндө изилдеп атам азыр. Негизи болчу да? Болот, негизи мен көп интернеттерден маалыматтарды алып көрүп атам азыр.
Ошо кышка өссө дагы аябай жакшы болуп калай да. Бирок эми затраты көп болот экен, баа дагы жогору болот да. Ошонун экономичный жагырагын ойлонуп табышты изденип атам да азыр. Затратты азайтып, доходду көбүрөөк алыш жагын. Ошону изилдеп атам. Эми бул айылдан сизге келип бир көрүп, тажрыйба алгандар болуш керек эми, Болуп атат, келип атат. Өткөндө Аравандан келишиптир. Араван дыйкандардын мекени эле го. Ошол жерден келип алышып, кандай эктиңиз, кандай болот деп менен сурап кетишти келип. Анан бүйөгүңүздөн да неме сөлжөндөрдөн бериң алып кетебиз дешип. Ал эми Калифорниянын сөлжөндөрү болот. Калифорниянын сөлжөндөр. Бали, азамат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Келип турга жазда келгиле. Байшага 1996 жылдан бери айылда механизатор болуп иштеп келет. Бүгүнкү күндө да эскини эптеп, эл кызматына жүргөнүн көрүүгө болот. Булар эми эски трактор экен да, жакшы элеби? Эми Кудайга шүгүр, бирок эски. Негизичи. Ошо шаймандарын бүт алмашып куроп келет абыз, аны не кыласыз? Бөлөк айла жок. Жаңыга күч жетпейт. Жаңы кымбат тең, Жаңы кымбат. Азыр тем более запчастар да кымбат, да кымбат да. Азыр эми айылда жанагы кышкы тоңдурма деп коет го, Ошол иштер бул жүрүп атат да. Күздүктөр себилип бүттү. Азыр эми тоңдурмай да атат да. Ошонун тоңдурманын кандай пайдасы бар дейм да? Тоңдурма ошо жерди тоңуп үшүк алат да. Анан бир жагы ошол немеге эгинге жакшы болот пайдасы. Жазгы неме эгиндерди эккенгечи. Жазда основной бул жерде арпа сепкендер азыраак болот, көбүнчө макай дейт да. Дарбыз эгишет, мөмө жемиш немеден, бандай. Жашычаданчы. Помидор эккендер болот. Айылда канча трактор бар эми? Айылда гусеницада кой, Кастамандыдан бир экөө бар. Ал колесныйдан 6 бар экен. 6-7 бар. Бул маркасы кандай болуп калат ошондо? МТЗ 82 болот да, маркасы. МТЗ 82. Байшак эми буну оңдогондо атайын уста калып барасызбы же өзүңүз эле оңдоп, түзөп карай бересизби? Буну өзүбүз основной көп немиштерин өзүбүз кылабыз. Устага только аппаратура деп коет, насос бар го, ошону устага алып барабыз. Агрегаттар бар, мына кошту көтөрүп жүргөн, ошол устага барат, атак калган бүт өзүбүз кылабыз да. Өзүңүз оңдоп түзөп айдай бересиз, Только ошо запчастка барабыз ошол. Бул айдоо иштеринде эми айылга бир топ эле жеңилдетип айдатып берсеңиздер керек, арзаныраак кылып дегенде, Ооба. Эми алдыда кандай пландар болуп атат? Байшага бул ушул механизатор болуп айылга ошол техникалык жактан тейлөөдө кандай бир пландар бар, максаттар бар дегендей. Айылга сервис түзүш керек экен же кандай? Сервисти билбейм, ама сервиске ошо биздин жаш килага барып калды. Сервисти кайта албайм, бирок ошол элдин кызматына ошол техникалар жаңыласакпы деген пландар бар да. Өкмөттөн жардам болсо. Ошол. Бул уже эскилиги жетип бүттү да, бул техникалардын 80 канча жыл трактор, Союз убагындагы тракторлор да, азыр бул запчасын бардыгын бир сырадан жаңылап ошол ал жетишинче иштетип атабыз да. Кээ бир жерлери ошо союздуку болсо, кээ бир жерлерге азыркы жаңы жаңы ошондой алмашып кеткен да уже, кыйла жерчи. Мындан башка дагы эмнелериңиз бар? Мындан башка маласы бар, прицеп бар, анан крен бар, культиватор. Ошо менен калка кызмат. Пресс-водборщик бар, ошол. Айтып атам го. Айдөөдөн баштап ушу жыйнанга дери элдин кызматын кылып жүрөбүз да. Жакшы. Колдон келишинче. Жүрөт да бунуз? Жүрөт, Бир жүргүзүп көрбөйлүбү? Майлы. Гүлжүгүт жүргүзөйсүңбү? Өзүм жүргүзөйүн. Ооба, жүргүз. Мындай оң келбестик. Ооба. Бул чырактарындагы заманбап чырак. Заманбап диодный да. Аслы
бул жерде менимче эт багытында жана сүт багытында мал кармайсыз, Ооба. Ошондой болот. Кайсы породадагы малдар булар? Бул жерде швед породасы бар. Анан кийин Алтыбаш Галушкин деген порода. Бул сүт багытында. Канча литрден сүт берип атат? Бул жаңыдан тууганда 20 литрден жогору берип атты. 20 литрден жогору. Жаңыдан тууп бир 3 ай ошондой берип атты. Ondan кийин азайып, азыр бир экөө гана сагым болуп атат, экөө-үчөө эле. Калгандары байыды, эми тууйт. Калган мына бар экөө. Мына ассимиление кылган өзүбүздүн эле ассимиление болгон. Аргындашып ассимиление болгон. Жакшы. Сүт багытындагы ушул малдарды көбөйтүп, негизи жайылса болчудайбы? Эми буга жайылса болот. Булардын кормлениясы өтө күчтүү болот экен. Мен мына быйыл 5-жыл болуп атат, силос кылам. Ушу силос кылып, бая дүмбүл мезгилинде ооруп, комбайн менен өздөрү ооруп берет, өздөрү ташып берет, расходун төлөп, ямага көмүп, туз кошулмасы туз эле кошулат, башка эчтеке кошулбайт. Ошону анан пленка менен жаап, трактор менен тебелеп даярдап коебуз. Мына 2-нчи ай болуп калат, ноябрдын 10-дорунан сүлөштү ачтым, азыр жедирип атам. Буларды каяктан алып келгенсиз, анан канча сомдон? Буларды Оштон бирөөнү базардан эле тааныштар аркылуу алдым. Анан Бишкектен алып келдим. Экөөнү. Бир өгүз алдым кошуп. Өгүздү ол швед породасы эле. Ошол өгүздөн урук алып ошолордон токтоду бул малдар азыр. Өгүздү кече жакында саттым. Сатып эми башка породадагы жашырагын эми 3 жашар болду эле саттым. Башка бука алайын депсиз да? Мен башка бука алайын деп аны сатып бердим. Канча бир башын канча сомдон алдыңыз да? Бир башын 136 миңден алдым. 136 миң сомдон, а? Сомдон алдым, ар бирин. Жакшы. Ар бирин. Жакшы, аба. Чындыгында мал чарбачылыкта ушу алдагы көбөтсүз. Өзүнүн малдары дагы аргындаштыр. Өзүнүн малдары дагы ушу аргындагандан кийин сүт берип, мына 10 литрден жөн берип атат да. Мына Эртең 10 литр. Кечинде дагы 10 литр. Жок, бир мал 10 литр берсе, бир мал азыраак берип. Жакшы берип атат да, бир 15 литрге жакында өзүнүн малда ассимиление болгондагы адача берип атат. Жакшы. Жакшы. Азаматсыз. Майлы. Сизге ийгилик. Рахмат. Ошентип жаңылай айылына болгон сапарыбыз соңуна келип чыкты. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул айылдын жашоо, тиричилик, турмуш шартына дегендей. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман калыңыздар. Эгерде өз айылыңыздарды менин айылым көрсөтүүсүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.